Ассаламу алейкум достор, Атлет KG каналынын жалпы катталуучулары жана ММА күйөрмандары. Кыргыз спортундагы жаңылыктардан тааныштырабыз. Видеого сөзсүз комментарий калтырып, спортчуларыбызды колдоп туруңуздар. Жакшы лайк басып, каналга да жазылып коелу. О, бонусы! Это так выгодно! Мы покупаем что-то каждый день. Так давайте получать за это бонусы. Радуйте себя и получайте бонусы. Заботьтесь о близких и получайте бонусы. Общайтесь с друзьями и получайте бонусы. Тратишь, получаешь бонусы, закидываешь их на баланс. И связь бесплатная получается. Ну, классно же! Казакстандын Алаш Прайд уюмунун жеңил салмагынын мушкери Рустамбек Нуржанов 30 ноябрь күнү казак мушкери Саламат Избулаев менен курун коргоочу беттешке чыгышы керек эле. Бирок тилекке каршы биздин мушкер жаракат алып калганына байланыштуу беттеш өтпөй турганы белгилүү болгон. Ал эми кечээ күнү Алаш Прайд уюму расмий баракчасы аркылуу Рустамбек Нуржанов чемпиондук курунан ажыраганы тууралуу маалыматты таратты. Ассаламу алейкум туугандар. Ушул сүрөт боюнча сен түшүндүрүп кетейин. Башынан эле мен бир ай мурун октагондан предложение болуп калды бойго. Макул мен ошол жака урушайын десем, Алаш Прайд бизде бир защитаң бар деп калды. Анда мен кой бергиле десем, жок, сен защита кыласың, анан кетесиң деди. Макул деп өкөз 30 ноябрь Саламат өкөзгө бой коюлду. Тилекке каршы мен кече бир жума мурун травма болуп калып, связкадан тизеден аба 2 жума лечение кетет экен. Ошон бойго мага декабрга жылдыргыла Саламаттан башка мага кызык эмес десем, лига макул болгону менен Саламат унаган койду. Мен даярданып алдым эле. Мен уруша берем. Ал временный чемпион болгондуктан только пояска урушат экен. Ошого мен поясымды алып коюшту. Эгерде поясты алсаңар, мен контракттан кой бергиле десем, макул дешти. Ошентип пояс титулду алды, бирок мени контракттан кой беришти. Ошо туугандар, баарыңыздарга чоң рахмат. Буюрса жакшы ийгиликтер, чоң ийгиликтер алды да башка лигалардан урушабыз эң буюрса. Негизи жада калса, дүйнөлүк деңгээлдеги чоң уюмдарда чемпион жаракат алып калган учурда аны күтүп келишет. Андай чоң уюмдар спортчунун жаракатын спорттун бир бөлүгү катары карап, түшүнүү менен кабыл алышат. Бирок эмнегедир Рустамбекти дароо курунан ажыратуу чечимин чыгарып коюшту. Бул кырдаалга байланыштуу эки спортчунун күйөрмандары арасында да түшүнбөстүктөр болуп, түрдүү сөздөр жазылып жатканы анык. Бирок албетте, улутка өтпөй, кадимки спорттук сөздөр менен деле талашып тартышып койсо деле болот. Рустамбекке да хейтерлери жазып жатканбы? Мушкер өзү бул боюнча мындай деп кайрылды. Ассаламу алейкум, мен да бир кайрылып коеюн да. Комментарийге личкадан бери келип атпайбы? Сен Саламаттан качтың, корктуң, досуң жетпеди депчи. Эч кимден корккон жок. Саламат эле эмес, любой ишенген баясыңар деп келбейсиңерби? Чемпион ким? Чемпион Алаш Прайд, чемпион Октагон, Найза, да хоть UFC'де уруш берген Дамир Исмаилов, любой 70-те любой алып келгилечи. Даже өткөндө Саламат временный титулду утканда дагы мага вызов таштайбы экен десем да, мен атымды айтпай, унчукпай чыгып кетти. Эгерде духу жетсе, ошол жерде деле айтмакты: Рустам, давай, өкөз настоящий пояска урушалы депчи. Айта алган жок. Так что калып эле боктоп, сүйлөп, анан андай нерсенин кереги жок. Эки элди чагыштырыпчы. Белгилей кетсек, 27 жаштагы казак мушкери да мыктылардын бири. Ал профессионалдык карьерасында жалпы 6 беттеш өткөрүп, бардыгында жеңүүчү болуп чыккан. Спорт сүйүүчүлөр арасында өткөргөн беттештеринин саны да абдан көп. Демек, тажрыйбалуу мушкер деп атасак да жарашат. Ал эми биздин Рустамбек да ошол эле курактагы спортчу. Жалпысынан 27 беттеш өткөрүп, 17синде жеңип, 8 беттешинде утулуп калган. 2023 жылдын февраль айынан бери жакшы жеңиш сериясын көрсөтүп жеңиле элек мушкер. Акыркы 2 жылда алып карасак, болгону бир эле жолу жеңилген. Бул эки мушкердин ортосундагы беттеш өтө кызыктуу болор эле. Уюштуруучулар Рустамбектин беттешти жылдырып коюу суранычын кабыл алганы менен
каршылашы саламат кабыл албай койгону да айтылат. Бирок албетте биринчи кезекте уюмдун чечими алдыңкы планда турары чындык. Эми алдыда көрө жатарбыз. Бул беттеш боюнча ой пикирлериңиздерди жазып калтырыңыздар. Спортчуларыбызды колдоп туралы.